Жакшы, жакшы суроо. Менин Багыт партиясына суроом. Азыр өзгөчө балдарды ДЦП, ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген, аутизмден жабыркаган балдарды тарбиялаган үй бүлөлөргө кантип жардам берүү керек? Азыр бул үй бүлөлөр кароосуз калып атат. Анан ошолорго социальный пособияны көтөрсө болобу? Рахмат сурооңузга. Биз бул жерде айымдардын депатындабыз. Айымдарга көбүнчө социалдык маселелер жүктөлөт. Кайсы жерге барсак дагы, жогорку кеңешке барсак дагы мен ойлойм ушул маселелерди тыгыз иштейбиз. Сиз берген суроо боюнча азыр мына өкмөт тарабынан, мамлекеттик государство тарабынан абдан жакшы иштер аткарылып атат. Прожиточный минимум конституция боюнча социалдык жардамдар, жөлөк пулдар, ошол сиз айткан категорияда бардыгы прожиточный минимумдан аз болбош керек да. Азыр ал 6000-дин тегерегинде болуп атат, азыр экинчи кварталдын жыйынтыгы менен. Ошондуктан 6000-ге жетиш керек. Бирок азыр президентибиздин указдары чыгып атат, 6000-ге жанагы ВИЧ-инфекция менен ооругандарга 6000-ге көтөрүп атат. Может, эмки жылдан баштап 8000-ге көтөрүлүшү мүмкүн. Жана башка. Саясий партиясынан талапкер Мавлюда Исакова, эл үмүттүү саясий партия. Жанагы үй бүлөгө көмөк алган акчалар өтө аз болуп атат. Мисалы үчүн үй бүлөгө көмөк 810 сом. Биздин проектибиз бар, даяр. Ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү аркылуу ошол конституция аткарылышы үчүн 810 сомдон 6000-ге көтөрүлүш керек. Бирок азыр ГМД деп коет, гарантийный минимальный доход 1000 сом болгон үчүн ошол 1000 сомдон аз болбош керек болуп өлчөмдө болуп атат. Ал экономикалык көрсөткүчтөргө тиеши болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоймун, жогорку кеңешке барсак, биз ошол бардык категориялар, сиз айтып кеткен категориялар, ошол майып балдарды карап жаткан ата-энелерге жана башкаларга үй бүлөлүк көмөктү дагы пособиялердин бардык түрлөрүнө биз ошол конституцияда белгиленген өлчөмдө андан кем эмес кылышыбыз керек. Ал үчүн экономика көтөрүлүш керек. Ал үчүн биз каржы булактарын табышыбыз керек. Эгер биз жогорку кеңешке барсак, каржы булактарын табабыз, уурдалгандарды кайтаруунун жолдорун сунуштайбыз, өзүбүз үнүбүздү айтып, жеткирип, ким кайсы жерден кандай акчалар каяка кетип атканын баарын алып туруп, мыйзамдар эмне үчүн иштебей аткандарын баарын карап туруп, ошол социалдык жөлөк пулдарды 6000-ге андан жогоруга көтөргөнгө аракет жасайбыз. Рахмат. Мекенчил эл партиясы эл үмүтүнө берчү сурооңуз. Как преподавателя меня этот вопрос очень волнует.